Саламатсыздарбы достор. Бүгүн Бишкекте аба ырайы абдан жакшы. Алыскы чет өлкөдө жүргөн досторго да чоң салам айтам. Бирок бул жалпысынан бизде баягы кымбат жашоо эмес, жөнөкөй кадимки күнүмдүк жашоо жашап жүргөн карапайым адамдарга арналган постум. Мен жанагы партнер Левке барып, анан 100 деген бензинди алып, мотоциклиме куюп, анан мына мен 100 бензин куюп атам десем, абдан көп адам багым биз негатив жазмайынча тура албайбыз да, жазышат. Сен кутургансың, сен деген ошондой, бул канча деген кымбат май, сен ошону куясың, КТР жеп алгансың да деп айтат да. Алтындарымсыңар да. КТР өмүр бою унутпайт экенсиңер да. Ошонун баарын жазасыздар. Анан ушун жазыла берет. Ошондуктан баарын чогултуп, анан ушул постту жарыялайын дедим да. Бул ыраттуулук жашоо боюнча. Туугандар, биз мындайда жанталашып атып машина алабыз. Ар бир үй бүлө бүгүнкү күндө жанталашып, көпчүлүк үй бүлө, басымдуу көпчүлүк үй бүлө тилекке жараша Кыргызстанда унаалары бар. Кээ бир үй бүлөдө 2-3төн унаалары бар. Ал тургандай жеңил машиналери бар, чоңураак машиналери бар. Бирок Кыргызда көөдөн деген болбойт экен. Баягы өзүнүн статусу үчүн орустарда макал бар эмеспи? Машина это не роскошь, а средство передвижения деп. Бирок биз аны айткан менен, билген менен жашообузда андай эле колдонуп келе бербейбиз. Колтойгон жиптерди алабыз, даңкыйган чоң машинаны айдагыбыз келет. Ал менен баягы өзүбүздү барктуу сыяктуу сезип, аптыракаттуу сыяктуу сезип жүрөбүз. Ошон үчүн баягы колтойгон машиналарды алып айдайбыз да. Шаарга азыр Бишкекке чыкканда баарыңыздар карап көрсөңүздөр, шаардын ичинде 90% машина. Байкап көрсөңүздөр, 90% машинанын ичинде бир эле айдоочу кетип бартат. Эртең менен биз отурабыз унабызга, айдап алып кетебиз. Унабыз жок дегенде 4 орунду. Бирок өзүбүз эле жалгыз айдайбыз. Мен дагы өзүмдүн жашоомду карап көрсөм, 90% учурда мен машинеде жалгыз жүрөт экенмин. Жалгыз. 10 эле пайыз учурда мен жанымда же досторум, же тааныштарым, же жакындарым, же кесиптештерим, же балдарым отурат экен. 10 эле пайыз учурда. 90% учурда мен жалгыз эле айдайт экенмин. Аны ошол экени келеген машинаны салон бош айдап жүрөм. Шаар ичинде тыгын, толтура машина. Ал эми көпчүлүк карап көрсөңүздөр, колтойгон жиптерди жап-жалгыз айдап алып жүрүшөт. Парковка издеп жүрүшөт. Парковка үчүн ошол жерде мушташышат, кырылышат, сөгүшөт. Тиги азыр квартал чимирилишет. Эми мен башка нерсени айтайын дедим. Бир карап көрсөңүздөр, мынакей аркамда мотоцикл турат. Мен март айында мотоциклга отурам, ноябрдын башына чейин мотоцикл менен жүрөм. Бизде Кыргызстанда, Бишкекте аба ырайы мотоцикл, велосипед, мопед, жана самокаттарды айдаганга толук түрдө, толук кандуу мүмкүнчүлүк берет. Дүйнө жүзүндө бүт баары ушундай альтернативдүү транспорттарга өтүп атканы. Европада чоң колтойгон жиптерди кездешиш чандай эле болот. Ал эми субтропикалык өлкөлөрдө ал жерде 90% мотоцикл, мопедтерди айдашат. Бул экономдуу, мобилдүү, ыкчамдуу, тыгын деген жок. Бара турган жериңе барасың. Үнөмдөшү, мынакей мен айтып кетейин. Бул менин мотоциклиме эми куйганда мен 10 литр куям. 10 литрин 350 чакырым шаар ичинде жетет. 350 чакырым жетет. Элестетиңиздер, мен 10 литр бензин куям, 350 чакырымга жетет. 350 чакырым мен жүргөнүм боюнча мен бир күндө 4, 5, 6, кээде 7-8 жолугушуу өткөрөм жумуштарым боюнча. Шаарды ары бери кезем. Тияка, бияка. Мен сүйлөшүп калганда мен айтам, мен мотоцикл менен мен бат эле бара калам деп 5-10 мүнөт шаардын бир башынан тигил башына чейин жөн эле аңыраңдабай эле жай баракат айдаган 5-10 мүнөттү талап кылат. Ал эми эгерде мен жумушумда жолугушуулар мынча көп болбосо, эртең менен жумушка барган кечинде үйгө келе турган болсом, анда мен велосипед эле айдамакмын, туугандар. Велосипед эле айдамакмын. Бирок велосипед менен жанагынча жерге ары бери жүрүш, тердейсиң, багы тердеп, кайра кургап, кийимиң дагы батташып, суу болуп, кайра кургап жаман болот да. Ошондуктан мен мотоциклди тандап отурган себебим ошондой да. Албетте туугандар, ошон үчүн мен 100 бензин куям да. Сапаттуу, эң жогорку сапаттагы бензинди куям да, туугандар. Себеп дегенде мен 10 литр куюп койсом, 10 литр, эми 10 литр 100 бензин тиги 92-95ке караганда 20 сомго арзан, кымбатыраак, 20 сомго арзаныраак. Эми мен ошондо
эми ашып кетсе бир 2 стакан кофенин акчасына көбүрөөк куят экенмин. Анан элестетиңиздер, мен бир жума ошол эки менен шаардын ичинде кенен, кескин, тыгын жок жүрөм, шашпай, этпей, жайбаракат жүрөм. Туугандар. Себеп дегенде менде маселе болбойт да. Эми май боюнча. Май биз кымбаттады деп эле наалый беребиз да, туугандар. Наалый беребиз. Мен 40тан аштым. Май арзандаган көрө элекмин, туугандар. Биздин региондо эч качан май арзандабайт. Дүйнө жүзүндө май арзандабайт. Биз көнүшүбүз керек. Биз май кымбаттаганга наалыбай, биз кайра ошол экени кабыл алып мындай, эми анда мен кандай майды аз үнөмдөөчү жолдорду издейм деп, үйүңүздөрдүн, өзүңүздөрдүн шартыңыздарды карап көрсөңүздөр, ошол жолду таап аласыздар. Албетте, тигил же бул үй бүлөдө мисалы балдар көп, аларды ташыйт тияка бияка, чынында эле баягы машина керек, ошондой машина керек. Бирок алар 10-15% эле түзөт. Калгандарыбыз болсо колтойтуп алып айдап алып жүрбөйбүзбү? Кээ бирөөсү таң каласың, кредитке килеген колтойгон машинаны алып алат дагы, анан бензинден мен үнөмдөйм, экономдойм деп туруп, газ баллонду барып туруп жанагы жасалма газ баллонду барып туруп тыгат багажына. Багажынын жарымында килейген газ баллон жатат. Өзү болсо тим эле мындай машинада айдап баратат, анысы болсо тиги экономдойм деп көчүгүнө тиги газ баллон салып койгон да. Туугандар, эми ал деген жөн эле өзүмдүн ошол эки машина менен статусумду, аптыракатымды көтөрөм деген нерсе да. Жанагы чоң бизнесмендер, акча тапкан, акча булактары бар бизнесмендер айдаса, акчасы бар байлар айдаса, эми аларга боло берет. Аларга ошол макамы керек, макам үчүн керек, статусу үчүн керек, балкимдер. Жөнөкөй карапайым бизге эмне кереги бар ошондой колтойтуп айдап алып? Эмне кереги бар? Отургула мотоциклге, мопедке этияттап, өз эрежеси менен жакшылап үйрөнүп алып, каскаларды, жанагы коргончу нерселердин баарын кийип алып айдасаңыздар, жакшы эле нерсе бул. Аябай сонун нерсе. Эч качан эч жака кечикпейсиздер. Керек болсо, тиги жумушуңар борбордо болуп, үйүңүздөр шаардын чекесинде болсо, силер түшкү тамакка дагы кенен барып, тамактанып, кайра жумушуңарга келип каласыздар. Абдан сонун нерсе, абдан сонун нерсе. Мына электросамокат, электромопед деген азыр абдан көп. Ар кандай мүмкүнчүлүктөр көп да. Ошол экилерди карап койсоңуздар, бул көзүңүздөр ачылат. Мен тим эле жыргайм. Мотоцикл тепкениме көп болуп калды, жыргайм. Күтөм, жаз келер замат отурам, ушинтип 8-9 ай жүрөм. 8-9 ай мотоцикл айдап жүрөм. Анан суук киргенде гана, жана жаан жаап ылай боло баштаганда, бизде суук киргенде баткак болуп калат. Ошондо анан жеңил машинам бар, жеңил машинага отурам, кышты өткөрөм, кайра мотоциклге отуруп алам. Айрым учурда албетте машина керек болот. Машина керек болгондо ошондо жакындарымдын машинесин алам. Эми мына мен азыр айтып кетейин кайсыл учурлар. Мага ушунча жүрүп баягы машина бирөөнү ташыйм деген жайды жайлатып эле 2 эле жолу керек болду да. 2 эле жолу керек болду. Региондорго кээде чыгып калам, тоолорго чыгып калам, чоң азыр машинем жок. Досторумдун машинасын сурап келип айдайм. Же арендага машина алып келип сурайм. Бул үнөмдүүрөөк болот да, аябай. Бул жанагы ыраттуу жашоонун бир белгилери да, туугандар. Анан ошентип ыраттуу жолдорду таап алсаңыздарчы, аябай жеңил болуп калат. Майдын баасын ойлобой, кайра сапаттуу май издеп каласыздар. Кайра ошол сапаттуу майдын да артыкчылыктары көп. Негизичи канчалык сапаттуу куйсаң, чынында эле ошол арыраак көбүрөөк жүргөнгө мүмкүнчүлүк берет. Эми ал башка тема. Бирок ыраттуу унаа менен жүрүү, жол ошондойду тамдаш, бул өзүбүздөн да. Жакшылап ошону карап көрсөңүздөр, сөкпөй, этпей, негатив издебей, кайра ошону карап көрөйүнчү десеңиздер, мен ушул жолду өткөнүм үчүн силерге кеңеш берип атам. Аябай жакшы нерсе да, жакшы нерсе, туугандар. Бизде тропикалуу, субтропикалуу өлкө болсо, анда мен ушу мотоцикл менен эле 12 ай бою жүрөт элем, бирок суук болгондуктан, суук бизде каар жааганда ылай болуп калат, баарыңыздар билесиздер. Эми ал суукта деле кийинсе болот, жылуу кийинип алып айдаса, бирок мындай кичине машакаты көбүрөөк да, туугандар. Ошондуктан ыраттуу жашагандын жолдорун издеп, жөн эле калп эле куру намыс, куру аптыракат, куру көбөдөн издебей жашаса болот, туугандар. Демалыш күнүңүздөр жакшы болсун.